Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу боюнча тапшырмасын аткаруу максатында Ички иштер министрлиги тарабынан Бишкек шаарынын бир нече жол тилкелерине жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын аныктай турган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Бул аппараттык программалык комплекстер президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин IT адистери тарабынан иштелип чыккан программалар менен иштейт. Мындан ары Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектиси толугу менен көзөмөлгө алынат. Ошондой эле Ахунбаев, Токтоналиев жана Махатма Ганди, Баялинов көчөлөрүнүн кесилиштерине дагы аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Аппараттык программалык комплекстер төмөнкү укук бузууларды аныктайт. Коопсуздук курларын тагынбоо, карама каршы тилкеге чыгуу, ылдамдыкты чегинен ашыруу, светофордун тыюу салуучу сигналынан өтүп кетүү, жол белгилеринин жана чийиндердин талаптарын аткарбоо. Президенттин тапшырмасына ылайык аппараттык программалык комплекстерди жана видео көзөмөл камераларын орнотуу жумуштары өлкө аймагында мындан ары дагы улантылат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалык эскертет. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар. Адам өмүрү баарынан кымбат.